Саламатсыздарбы, Бизон Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, тез окуу курсу деп буга чейин көп эле уксаңыздар керек. Соц тармактардан издей турган болсок, тез окуу курстары ушунчалык көп экенин көрүүгө болот. Тез окуу курсунун биз билбеген сырлары барбы? Тез окууну натыйжалуу түрдө кантип өздөштүрсөк болот? Жана ушул сыяктуу көптөгөн тез окуу курсу боюнча суроолорго тез окуу курсунун тренери Бекмурза Юнусов жооп бермекчи. Андыктан тез окууга кызыккан достордун баарын экранга жакыныраак чакырам. Саламатсызбы, Бекмурза мырза, биздин эфирибизге кош келипсиз. Ассаламу алейкум достор, саламатсызбы, кош келдик. Жакшы келип алдыңызбы? Отосун. Жакшы, бүгүн биз алдыда тез окуу курсу тууралуу, тез окууну кантип жакшы өздөштүрсөк болот, азыркы учурда эмнеге тез окуу курстары көбөйүп кетти, ушул туурасында кененирээк сүйлөшөбүз. Ал эми алгачкы эле суроом, тез окуу деген эмне? Тез окуу деген бул белгилүү бир ыкмалардын жардамында маалыматты бат кабыл алуу деп түшүнөбүз. Негизги эрежеси ушундай. Кененирээк айтып берсеңиз. Кененирээк дегенде бул биз азыркы учурда өтө көп 21-кылымда маалыматтар ушунчалык көп болуп кетти. Китептер дагы ушунчалык көп окуй турган. Ошолорду батыраак кабыл алуу деп кененирээк түшүндүрсөк болот. Буга биз дайыма кулак менен укканды үйрөнүп алганбыз. Окуп туруп, анан кулак менен барганда мээге ошол канал менен барат. Бирок аны биз көз менен алып дагы окусак болот деген нерсени түшүндүрөт да. Тез окуу ошол эң негизгиси мээге маалыматты көбүрөөк, батыраак убакытта көбүрөөк маалыматты алып баруу деген. Анан тез окууну өздөштүргөн адамдар убактысында үнөмдөй алат, көп пайдалуу жактары бар, Анан негизинен эле бул тез окуу бир жөндөмбү же өнөрбү? Баардыгы эле үйрөнүп кете алабы? Же кандайдыр бир эле адамдар эле өздөштүрө алышы мүмкүнбү? Бул ар бир адамдын максатына жараша болот. Кимдин максаты чоң болсо, ошого жараша аракет болот. Бирок ар бир адам үйрөнүп кете алат. Бирок аны өзү чечет. Менин бир тааныш адам монтип айтканда, бир тармактан же бир тараптан бирөө ийгиликке жете алдыбы, ал жака сен да жете аласың дейт да. Эгер эч ким жете элекпи дейт, сен биринчи болуп жетесиң деген. Ушул принципти карманып келем мен ар бир тармакка. Ошол. Демек, тез окууга кызыкса, аракет кылса, тез окуунун көнүгүүлөрү бар, ошолордун баардыгын туура аткарып, анын кемчиликтерин оңдосо, тез окууну баардыгы эле өздөштүрө алат, Жакшы, анан тез окууну канча убакытта өздөштүрө алат? Мен айтат элем, мисалы биз 11 жыл мектепте окуп туруп, анан аттестат алабыз да. Анан 4 жылда бир дипломдун ээси болобуз. Бул тез окуу деле бул илим сыяктуу эле да. Анан тез окууну 1 айда же 15 күндө үйрөнүп алуу, бул эгер ошого жараша өзүнүн жөндөмү болсо үйрөнтүп кете алат. Кээ биркилерге, мага окшогон адамдарга бир 2 ай, 3 ай керек болот да. Анда азыр курстар көп тез окуу боюнча, анан актуалдуулугун да жоготуп баратат. Элдер да ишенбей баштады, тез окуу чын эле болбойбу деп күмөн санап башташты да. Анын арасында мен дагы бармын. Анан негизинен сиз айтып атпайсызбы, мен дагы көп убакыттан кийин үйрөндүм депчи. Анан өзүңүздүн таржымалыңызды айтып берсеңиз, тез окууну кайдан үйрөндүңүз, кантип үйрөнүп калдыңыз? Бул тез окууга келип калышымдын негизги себеби бул бир адамдан бир китеп долбоорун билсеңиз керек. Бакай Акылбеков байкелер менен 2020-жылдын январь айында 3 күндүк кампка Мамбет Асан Ибраев устазыбызга барганбыз. Ошол жерден угуп калып, анан изилдедим. 1 жылда изилдедим. Карантин учурунда мен Бишкекте калып калдым. Анан ошол учурда эртеден кечке орозо убагында болгон, орозо кармайсың, кенттеден кечке эмне кылышты билбейсиң да, анан китеп окушка туура келди. Бир сутка окуган күндөрүм да болду. Бир күндө 5 китеп, ал убакта тез окууну билбечимин. Анан эмне үчүн керек деген суроону өтө көп бердим өзүмө, анан бышыктадым. Көрсө, баардык кесиптер, баардык тармактар баарына китеп байланыштуу экен да. Мисалы, профессор деле китептен окуп туруп, анан бизге айтып берет экен. Бизнес лидерлер, бизнесмендер деле окуп туруп, анан өзүнүн оюну бышыктап туруп, анан бизге ошону жеткирип берет экен да, өзүнүн түшүнгөн нерсесин гана айтып берет экен. Ошол негизинде 2021-жылы январь айында Плюс центрде Элла Зарылбекова деген карындашым тез окуу курсун алып барган экен.
ошого 12 күндүк курсуна катышкам. Анда деле мен 5-күнүнөн катышып, 7 күндө эле өзүмдү өздөштүрүп алам деп колумдан келет дедим. Ошондо 7 күндүн ичинде сиз тез окууну үйрөнүп баштадыңыз. 5-күндөн баштап 7 күндө бышыктадым. Артта калып калган жоксузбу? Артта калбай эле мен ошол группада эң алдыңкы болуп 17500 сөз менен аяктагам. Башында сиз канча сөз окугансыз? 250-290 эле сөздөр менен башталгам. Эл катары эле баштаганбыз. Анан биринчи мен 9-күнгө чейин мен ушунтип эле түшүнбөй эле окуй беремби, өзүм ишенбей кетип аттым. Бирок акыркы күндөрү мен ушунчалык өзүмө ишендим, мен ушинтип эле бүтүрүп коемби деп ичимден ишенич чыккандан кийин мен эң алдыңкы болуп бүтүрдүм. Андан кийин убакыт өткөн сайын бир аз машыкпаганды, китеп тойлорго барып, иш-чараларга байланыштуу бир аз калып кеткенде менин ылдамдыгым түшүп кетти. Бул деген биз техникалар менен машыкпай атсак, спортто деле бир аз машыкпай койсоң, формадан чыгып кетесиң дегендей эле, бул деле тез окуу негизинен спорт сыяктуу. Бул беркиндей спортто биз денебизди машыктырсак, бул жерде мээбиздин булчуңдарына иштейбиз да. Андан кийин мен калтырып коюп 10 000 ылдамдыкка түшүп калыпмын. Андан кийин мен дагы да күчтүүрөөк Кыргызстанда ким бар деп изилдедим. Бир семинарга катышканда бир кыз айтып калды. Эркинбек Бапанов деген агай бар. Ал өзү Москвадан сабак берет, Лидер Азия академиясын ачкан деди. Анан ошону кызыгып баштадым. Март айынын 7 март күнү сабакты баштадык и мен онлайн алдым. Ал курстучу. Бир жумада 2 сабак болчу, 8 сабактан алдык. И 1 апрель күнү мен 84500 сөз менен аяктадым. Онлайн окууда. Онлайн окудум. Анда тез окуу бул тренерден көз каранды эмес окшойт, ошол окуп аткан кишиден окшойт, аракетинен. Ошолбу? Негизинен тез окуу эле эмес, бардык кесиптер, бардык курстар бул өзүңдөн көз каранды. 90% эмгек, 10% мугалим берет. Мугалимдер жол көрсөтүп, жана светофор сыяктуу эле, кызыл күйсө токтогула, жашыл күйсө өткүлө деген сыяктуу эле багыт берет, андан аркасында өзү алып кетиш керек, Буга пример кылып айта алам. Мисалы, сиз право алам деп атасыз, машина айдаганга. Тренер сизге бүт маалыматты берет, аны өзүңүз окуп, организм мындайча кабыл алып, ошого түшүнүп, экзаменден өтсөңүз, анан сизге право берилет. Бул жерде мугалимден биз кантип туура окутушубуз керек, кайсы мисалы окуучулардын кемчиликтери бар да, аны кененирээк айтып беребиз. Кемчиликтер бар, ошону оңдоп туруп, туз жолго салып койсо, ал машина сыяктуу эле кете берет да адамдачы. Бирки кемчиликтерин оңдоп коюш керек. Андан кийин бүткөргөндөн кийин мен ойлонуп баштадым. Жакын бир досум, сен да сабак бербейсиңби деп. Мен ошол учурда тез окуу тренерлер көп чыгып кеткенине байланыштуу сапаттуу билимди өтөйлү дегенге өзүм сабак берүүнү баштадым. Демек менде да бар экен жеткирип берүү деген ниеттен анан сабак берип баштап, азыркы учурда 2 окуу борбордо иштейм. Лидер Азия өзүмдүн тренеримдин окуу борборунда да сабак берем, жана бир адамдан бир китептин окуу борборунда сабак берем. Эми сөздүн угун сиз өзүңүз ошо китеп тез окуу курсуна бурдуңуз, 2 жакта иштейм деп. Анан эми азыркы учурда өзүңүздүн да окуучуларыңыз сизден дагы ашып окуп атышса керек. Ошол курс боюнча айтып берсеңиз, курс канча күндүк, алда эмнелерди үйрөтө аласыздар, курстун артыкчылыктары кандай сиздердики, эмне үчүн бизди тез окууну үйрөнгүсү келгендер сиздердин курсуңуздарга барып үйрөнүш керек? Менде 2 жакта Лидер Азия академиясында 1 айлык, анан мен өзүмдүн наркы окуу борборунда бир адамдан бир китепте 21 күндүк кылдым, 3 жума болот. Берки жакта 4 жума болот. Бизден келүүсү эмнеге бизге келиш керек? Анткени бизде эске тутум деген өзгөчө ыкма бар. Тез окууда эң негизгиси адамдын мээсинин жөндөмү бат болуш керек. Анткени мен жакында өзүм изилдеп чыгып моундай болдум. Мээнин мисалы 3 тууганы бар экен. Ошону чыгардым. Мисалы биринчиси акыл. Экинчиси мисалы сизге суроо берейин. Чыңгыз Айтматов, Манас, Кыргызстан, Бишкек. Не кылдыңыз азыр? Мен айтып атканда. Кыргызстан, Чыңгыз Айтматов, Манас, патриоттук сезим. Жок, сиз элестеттиңиз. Ооба. Элестеттиңиз, мисалы Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн көргөнсүз. Ошону элестеттиңиз. Бишкектин сүрөтүн көргөнсүз. Бишкекти элестеттиңиз. Демек экинчиси элестетүү. Үчүнчүсү ой жүгүртүү. Ой жүгүрттүңүз да.
Эмнеге айтып атат? Эмнеге буларды айтып атат? Эмнеге буларды айтып атат? Демек үчөө бирдей иштеш керек экен. Анан биз көз бул мындайча айтканда мээнин күзгүсү сыяктуу да. Биз көзүбүз менен көрөбүз маалыматты, мээде кабыл алуу процесси жүрүш керек да. Ошол ой жүгүртүүбүз, элестетүүбүз, акылыбыз иштеп туруп, анан мээге берет. Биргеликте өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен келип чыгып, андан кийин процесс жүрөт да. Мээни биз чоң бир фабрика деп алышыбыз керек да, өзүнчөчү. Ошол нерселерди биз курстарыбызда үйрөтөбүз. Биринчи өздөрүнүн кемчиликтерин оңдоп чыгабыз. Андан кийин туура нукка берип, ылдамдыгын кошконубузда өздөрү нууна кетет. Негизинен тез окууда 3 нерсе негиз болот. Биринчиси көздүн көрүү талаасы. Биздин көздүн көрүү талаасы 6 градустан 11 градуска чейин экен. Азыркы учурда мондай эле экен, мындай эле көрө алат экенбиз. Мондай жүргөнү менен мындай кылсак деле ошондой эле көрөт экенбиз да. Бирок биз машыгуулардын жардамында 30-35 градуска чейин чоңойто алат экенбиз. Мондай көрүү талаасынчы. Экинчиси, мээ түшүнүктү кабыл алыш керек да. Келген маалыматтарды кабыл алыш керек. Мээнин түшүнүктү экинчиси. Үчүнчүсү бул 99% адамдарда жок нерсе ылдамдык. Дүйнөнүн 99%-ы 400 сөздөн төмөн окушат экен. Бул статистика. 1% гана адамдар 400 сөздөн жогору окушат экен. Бул эми мектептен калыптанган нерсе. Баягы биз биринчи бир тамгала үйрөнөбүз, андан кийин муундап үйрөнөбүз, ата, мен да барамын деп, Андан кийин сөзмө сөз. 3-класста минутага эжекейлер айтып калышат го. Бүгүн 200 сөздөн ашпасаң, сабактан кетпейсиң депчи, ошондой сыяктуу эле. Ondan кийин биз этаптар жок да, мугалимдин билбестиги же маалыматтын жоктугу болгондуктан. Андан кийинки фразалап 2-3 сөздү бир кабыл алуу деген болот. Андан кийин атайын техникалар бар. Аны курстарда айтылып берилет өзүнчө. Ошонун негизинде биз алып келебиз акырында. Бул адам мейли бизге 1 жыл кетсин, 6 ай кетсин. Бирок бул жөндөмдү үйрөнүп алып, бардык тармактардан ийгилик жарата алсак болот да. Мен шаштырбайт элем да. Мен окуучуларыма деле айтам. Мейли биз 100 000, 200 000 окубай эле коелу. Жок дегенде 5 000, 10 000 сөз окуп, ошону 80-90% менен түшүнсөк, ошол нерсени калыптандырып 100 000ге жетиш силер үчүн 1 жума эле керектүү болот. Ошол нерсеге жетип алсаңар деп айтам. Анткени буларда ылдамдык да болот, кабыл алуу да болот, түшүнүк дагы болот, айтып берүү дагы болот да. Бардык жагы болот экен. Аны ушунун бардыгына биз көнүгүү аркылуу жетебиз да, туурабы? Көнүгүүлөрдү кылышыбыз керек. Техникалар бар, ошолор жөнүндө бизге да айтып бербейсизби? Көнүгүүлөрдөн көрсөтүп берсеңиз да болот. Көнүгүүлөрдөн биринчиси эле биз негизи мээнин 2 шары болот да. Бирөө биз оң колду көп иштесек, сол шарыбыз көп иштейт. Сол колду көп иштеткендер оң шары көп иштейт да. Демек биз биринчи 2 шарды бирдей иштеткенге көнүп алышыбыз керек. Буга биринчи көнүгүү мондай кыласыздар, колду мондай кылабыз дагы, алмаштырып көтөрө беребиз. Бир учурда иштеткенге ооба. Бул биринчи көнүгүү. Муну ылдам кылыш керекпи? Ылдам. Канчалык бат кылса, ошончо мээ бат иштегенге жакшы көнөт. Бул 2 шардын тең иштешине жакшы берет. Кабыл алууна бат кылат да. Андан кийинки көнүгүү бар, мондай кылабыз. Биринчисин Ош сыяктуу кылсак, экинчисин Бишкек деп алсак болот. Бул Ош, бул Бишкек. Ошондой эле алмаштырабыз. 1, 2, 1, 2. Биринчи жайыраак кылабыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Андан кийинки көнүгүү бар. Мондай сөмөгө кылабыз баш бармакты, экинчисин чыпалакка кылабыз. Анан кетебиз оң жака сыяктуу эле. 1, 2, 3, 4. Мындай. 1, 2, 3, 4. Бул дагы ошол мээнин иштешине, жок мен тура эмес болот. Бул жеңил эле көнүгүүлөр. Мындан да татаалыраактары бар. Муну ылдам кылыш керек. Буну ар бир көнүгүүнү ылдам жасаганга аракет кылыш керек. Анткени тез окуу деп атат. Биз тез да окушубуз керек, тез да кабыл алышыбыз керек, тез да аракет кылышыбыз керек. Ар бир нерсени тез кылганга үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн тез окуу керек да? Мисалы, биздин мээбиз бат кабыл алганды жакшы көрөт экен да. Электро тогун билесиз да ылдамдыгын, 300 000 км. Мээнин жөндөмү ылдамдыгы андан да күчтүү экен да. Мээнин акылдын күчү чексиз экен да. Анткени бизге акылыбыз ушунчалык чексиз экен. Дүйнөдө 300 примерно мындайча айтканда 300 миллион китеп бар десек, ошону мээбизге жайгаштырса библиотекасы дагы ошончо место бош калат экен да. Демек биздин мээбиз көп нерсени кабыл алса болот экен. Биз өзүбүздү чектеп коет экенбиз да. Адам өзүн чектебеш керек. Демек ошондой. Негизинен маалыматты бат кабыл алганда мээде ушунчалык анан бизде 200 мисалы статистикага караганда дүйнө биздин мээбиз минутасына 600-700 сөз күтөт экен да. Анан биз 150-200 сөз окуп жатсак,
Анан калган боштукту мээ толтуруш керек да. Дайыма планда толук аткарат да мээчи. Анан ал боштукту толтуруу үчүн кофеге барып, кофе ичип келет, достор менен футбол ойноп келет, же мусор толот да. Анан бизде моундай түшүнүк бар. Мен 3 жолу окуганда 30-30-30 болуп 190% түшүнүк болот да. Демек мен бир китепти 3 жолу окуганда түшүнүп өткөм да деген түшүнүк келип чыгат. Программа эле. Биздин мээбиз программа. Анткени компьютердагы биздин мээбизден изилденип туруп чыккан нерсе. Жакшы. Анан тез окуу эмес, негизи эле китеп окууга кайрыла турган болсок, адамдын китеп окууга болгон кызыгуусун кантип жаратышыбыз керек? Мисалы үчүн такыр китеп окубаган адамдар бар да азыркы учурда делечи. Ошолор мисалы китеп окуганга кызыгып атат. Тез окуу эмес, биринчиден китеп окууга, Ошол боюнча айтсаңыз, кантип алар кызыгып кетиш керек? Жакшы китеп тауып, ошонун аркасы менен окуп кетиш керекпи, же дагы кандай нерселерди кылып көрүш керек? Биздикилер моундай да 2-3 китеп окуп алып эле анан могу китеп жагат, могуну окушум керек деп уже тандап башташат да. Бирок биринчи сунушту айтып элем, эң биринчи эмне үчүн китеп окушубуз керек? Биринчи мен эмне үчүн китеп окушум керек деген нерсени түшүнүш керек да. Анан максаты болуш керек. А максатка жеткирүүчү жол бул китептен башталат да. Буну мен айткым келбейт. Китеп окусаңыз да ийгиликтүү болуп кетесиз депчи. Анткени баардык китеп окуган адамдар ийгиликтүү эмес, бирок ар бир ийгиликтүү адам китеп окуйт деген нерсе бар да. А китепке мындайча айтканда китепти айтып атпайбы? Мени ачсаң сени ачам деп атат да. Анан Чыңгыз Айтматов деле көп китептерди окуган негизинен Чыңгыз Айтматов болду деп айтам да. Анан китеп окуп баштады, макул китепке кызыкты, 2-3төн дагы көп китеп окуду. Анан китеп окуп атканда адамдын ою ар кайсы жака бөлүнөт. Анан бир жака оюн топтой албайт, же болбосо уйкусу келип баштайт, шалдырайт. Анан ошол маалда эмне кылыш керек? Оюн кантип бир жерге алып келиш керек? Анткени биз мисалы китептин өзүн мындайча айтканда отуруп окуу эмеси да бар да. Биз демек монту окусак биз конечно уктап калабыз да. Ушул боюнча да айтып берсеңиз, китепти кантип туура окушубуз керек? Туура окушубуз керек. Түз отуруп, кадимкидей мектепте отургандай эле, анан 30-40 сантиметр аралыкта окуш керек. Анан көзүбүз мындай да эмес, түз отуруп. Мындай болуш керек. Анткени көздүн мындайча айтканда жеткирип берүүсү бар да, суюктуктарды жеткирип берет да, анан мисалы мындай кылсак өтүп кетет. Китепти ачтык, окудук. Мындай кармашканыбыз туура, ушундай кармайсыз, анан 30-40 сантиметр аралыкта болуш керек. Анткени көзүңүз көбүрөөк нерсени көрө алыш керек да. А биздикилер монто окуйт же мындайча айтканда мондай кылып окуйт, анткени мындай кылганда деле көзү талып кетет да, батталыйт. А мондай кылганда уже уйку келип баштайт да. Анан жатып алып да окуганга болбойт экен да. Жатып алып окуганга болбойт. Анткени китепке атайын убакыт бөлүп, туура режимде окуш керек. Анан мындай статистика бар да, дүйнөнүн жай окуган адамдардын 97% баштаган китептерин аягына чыкпай таштап коюшат. Жана кайрып келишпейт ал китепке. Анткени биздин жанагы эле мээге кайтабыз. Биздин мээбиз батты кабыл алганды жакшы көрөт экен. Буга пример кылсак, мисалы сиз машина айдап кетип атасыз, шаарда пробкадасыз. 30-40 ылдамдыкта. Сиз каалаган ишиңизди кыла аласыз. Кофе иче аласыз, телефондо жооп бере аласыз, артта адам болсо сүйлөшүп да кете бересиз. Бирок ошол эле нерсени трассада кыла аласызбы? Мындайча айтканда, объездный жолдо 90-110 ылдамдыкта кетип атып, ошол нерсени кыла аласызбы деген нерсе бар да. Демек, анткени аны кылсаңыз, сиз жолдон чыгып кетишиңиз мүмкүн да. Жолдо эң негизги фокусуңуз жолдо болот. Ошондой эле биз жай окуганда ойлорубуз чачырап, бир жерге топтолбой, анан башка нерсеге кызыгуубуз кетип калат экен. А мээге эң негизги нерсе, маанилүү нерсеге гана маани берет мээбиз. Бирок жай окуу да керек да туурабы? Жай китептер бар, аларды жай окушубуз керек, Мен сиздерге баардык китептерди эле азыр тез окуңуздар деп айтпайм. Анткени деңгээлдер болот да. Мисалы сиз азыр 1-класста болсоңуз, сизге 5-класстын тапшырмасы берилбейт. Же 5-класста болсоңуз, 11-класстыкы берилбейт. А 11-класста сизге университеттин программасы берилбейт да. Анткени сиз ошол деңгээлге жетишиңиз керек. А демек азыр биз кээ-бир мисалы мен азыр диний китептерди, башка тилдеги китептерди жайыраак эле сыртын мындайча айтканда мен азыр өзүм деле орусча башка тилдүү китептерди жай эле сыртымдан чыгарып болсо деле окуймун. А мен айтат элем, тез окуганда, жай окуганды дагы азырынча калтырбаш керек. Анткени ал жөндөмдү мындайча айтканда өнүктүрүш керек. А биз ойлойбуз тез окуу дегенде тез окуу өзүнчө, түшүнүк өзүнчө, мээ өзүнчө да. А биз түшүнүктү өстүрүш үчүн биринчи жай окуп туруп түшүнбөгөн адам тез окуп түшүнөбү деген нерсе бар да.
мээбизде батталдоо процесси, анализдөө процесси жүрүш керек да. Ал үчүн китепти түшүнүктүү. Сиз азыр учурда 90 миңден ашык сөз окуйм дедиңиз, Азыр биз сизге китептерди ала келиңиз, окуй эле китептериңизди дегенбиз. Ошолорду бизге окуп, анан түшүнүүңүздү айтып берсеңиз, Бир аз айтып берейин эме. Китеп окуганда деле, мисалы биз биринчи китепти ачканда биринчи мазмунуну карашыбыз керек. Кайсы эмеден турат? Мазмундарын окуган, анан тышын окуган адам бир 20-30% гана түшүнө алат китепти. Эмне жөнүндө кетет, баарын түшүнө алат. Демек, биринчи мазмунун карап чыгабыз. Эми окуп баштасак болот. Бул китепти окуган эмессиз? Бул китепти мен мурда бир карап чыккам, тез окуган учурда эч нерсени түшүнбөй эле жай эле окугансыз. Жай эле окугам, еще тез окууну эми үйрөнүп баштап жүргөндө бир карап чыккамда анда деле мен түшүнгөн эмесмин эч нерсени. Ал убакта ылдамдыкка эле окусаңыз керек. Анткени ылдамдык менен мен көйгөйлөрүмдү чечип аткан учур болгон да. Жакшы, анда окуп баштасаңыз. Биз убакытты карап туралыкпы? Убакытты карап турсаңыз болот. Мен негизи китептерди көбүрөөк азыркы учурда ылдам түшүнүк алыш үчүн бир бетти бир карап, жайрак процессти окуйм. Бизде мондай тез окуган процесс деле бар. Ал учурда бир аз азыр ал деңгээлге жетиш керек. Деңгээлдер бар деп айтсак болот. Бирок мен окуп аткан учурда сиз мага суроо берип сүйлөшсөк деле болот. Сиз сүйлөшүп окуй аласызбы? Окуй берем. Түшүнө аласызбы? Түшүнүк деле боло берет, анткени тил өзүнүн кызматын аткарат, көз өзүнүн кызматын аткарат. Сиз азыр көзүңүз менен окуп аткан үчүн түшүнө берет экенсиз. Бир абзацты бир алып окуйсуз да, ошондо? Мен бир бетти бир алып окуйм азыркы учурда, бирок ага жетүү керек, анын этаптары бар. Биринчи 2 сапты, анан абзацты, анан бир бетти. Биринчи 1 саптан баштайбыз, ошонун акырындан кете берет. Азыр канчанчы бетке жеттиңиз? Азыр 32-нчи бетке жеттим. Бир китепти полный окуп бүтүп аласыз, Бир 2-3 мүнөттүн ичинде окуп бүтөт окшойбуз бул темп менен. Суроолорду бере берсеңиз болот, процессте жок. Шырылдаган угуп турабы? Анткени бизге тренерлерибиз айткан, баягы бир учурда мээбиз көп функцияны аткара алат. Биз аны өнүктүрүшүбүз керек деген нерсе бар. Биз китепти тынч отуруп алып окуш керек деп окуйбуз го негизиненчи. Китеп окуп атканда акырынгыла китеп окуйм деп китепканаларга барып, ал жакта баарыбыз тынч отуруп алып, көрсө, сүйлөп атып эле окуй берсе болот турбайбы? Сүйлөп деле, мисалы вокзалда деле, поезд жүрүп жатса деле, самолетто деле окуй берсе болот. Ал өзүбүз мындайча айтканда өзүбүздү чектеп алганбыз да. Мээнин жөндөмү өтө чексиз. Биз мындайча айтканда эмени алып караганда дүйнөдө 4 жаш бала, 4 жаштагы бала, бул 7 тилди билген балдар бар да. Демек биз да кыла алабыз да, жете алабыз деген. Россиянын бир каналы бар го. Ошол каналда баягы удивительные люди да, жаш балдарды көрсөтөт го. Демек жаш бала жеткенден кийин мен жете албаймбы деген нерсе бар да. Ушул нерсенин баарын сиз бир жылга жетпеген убакта жарым жылда үйрөндүңүз, бир жыл. Бирок бир жыл кызыгып изилдеңиз. Анда мен дагы бир жылдан кийин анан окуп киришет окшойм. Жок, ал сиздин максатыңызга жараша. Анткени мисалы дүйнөдө статистикага караганда 300 миллионго китеп болсо, 300 миллион китеп примерно айтсак, сиз 80 жыл өмүр сүрсөңүз, жылына 50 китептен бүтүрсөңүз, 80 жылдын ичинде сиз 4000 гана китеп бүтүрө алат экенсиз. Демек, калган китептер калып кетет деген нерсе да. Бирок биздин уже 20 жылдай өмүрүбүз өтүп кетти. 2 мүнөтүңүз өттү. Бүттүңүзбү? Азыр экинчиси. 2 мүнөт, 1-2,5 мүнөттө окуп бүттү окшойт. Бай мусулман деген китепти. Азыр бул китеп эмне жөнүндө экенин Бек мырза бизге айтып берет. Карап турсаңыз. Эки китепти чаташтырып албайсызбы? Жок, бир учурда эки китепти окуса болот. Бул китеп азыр мисалы могу китепти карап атканда эле могуну коюп алып туруп, экөөнү бирдей ачса деле болот да. Мисалы мондай болот.
муну ачып коюп, муну бир ачып, кайра муну ачып. Эми бир колду көндүрүш керек да. Биз негизи колубуз ачканга көнө элек, анан тез кантип окуйбуз деген нерсе бар да. Аны курстарда биз көрсөтүп беребиз да. Сиз өзүңүз тез окуп атасыз, бирок жай ачып калып атасыз. Кол жетишпей калат. Убактыңыз баракта ачканга кетип калат экен, Эгер листте болгондо көп нерсе жетишмек да. Лист менен окугандачы. Мисалы дүйнөдө Маркумдар үнүн буга чейин окугам деп айттыңыз, бир 60 барагына чейин. 60 барагына чейин гана окугам, бирок анда деле мен түшүнгөн тез окууну үйрөнө элек болчу. Негизи мен 2019 бир адамдан бир китепке келгенге чейин китептерим санасам бир 20га жакын китеп окуган экен да. Бул дагы жакшы көрүнүш. Китеп окубай келгендер бар. Мен 20 гана китеп окуган экенмин, кичинемде окугула дей бергенде. Мен бул жакта ачып берип турбаймынбы? Ачып берсеңиз деле болот, бирок өзүм эме алгам жакшыраак да. Анткени кийин мен дайым эле ачып бере бербейт да. Ошондой. Анда сиз ушунун үстүнөн иштешиңиз керек экен да, китепти бат-баттан ачып. Мага азыр бир китеп мисалы бизде жок дегенде бир күндө бир китеп окуйм да, мындайча айтканда убактым жетишпей калган. Бирок сизге 2 мүнөт бир китеп үчүн аябай жакшы болуш керек. 2-3 мүнөт дегенде мисалы бир китепти бир 5-10 мүнөттө же 20 мүнөттө бүтүрсөм деле, чоң китептердичи өтө таасирин тийгизет мага, эмесинчи, буну коюп турайын. Оны бүтүрүп коеюн. Мага таасирлиги мисалы бул жерде маалымат алам дагы, мен өзүмө колдоном да. Бирок дүйнөдө айтылат, канча билгениң менен аны колдонбосоң мусор сыяктуу деп коет. Маалымат сыяктуу. Жашооңо колдонбосоң. Китепти окугандан кийин дагы ал жактагы алган маалыматтарды жашообузда колдонушубуз керек. Бирок мен окурмандарга айтат элем, сиздердин колуңуздардан келеби же келбейби, же ийгиликке жетесиздерби, жетпейсиздерби, ал өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Бул нерсени мен баягы Номер 17 деген кино бар орусча. Хоккей жөнүндө ошол кинодон алгам да. Мен азыр анан максаты чоң адамда ар бир сөздү, ар бир китептен алган маалыматын, ар бир адам менен сүйлөшкөн сөздөрүн ар бирин мээси жөндөмү кадимкидей ачылып, ошону кабыл алып баштайт экен да. Алардын эс тутуму дагы аябай жакшы болуш керек. Эске тутум менен аз кийинчерээк сүйлөшөбүз. Эске тутум өзүнчө жөндөм сыяктуу деп койсок болот. Мен айта алам, Кыргызстандын 90%-нын эске тутуму начар. Анын ичинде мен биринчи бармын. Мен да бар болчумун, бирок азырынча өзүмдүн үстүмдө иштеп атам. Буга эмне себептер болот, анын учурда айтып бергенден кийин сүйлөшөбүз. Эске тутум боюнча да алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Көнүгүүлөрдү дагы бизге Бекмырза айтып берет болуш керек. Айта тургандарын айтабыз, анан калгандарын сыр боюнча калгандары дагы курска барганда үйрөнсө болот экен. Анткени баарын эле айтып коюу дагы туура эмес, анткени ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болуш керек курстарында деле. Билгендериңиздин баарын курста бөлүшөсүз да, туурабы? Билгендеримден көбүрөөк изилденип турам. Дагы бир тренерлердин кемчилиги өзүн өнүгүүдөн токтотуп коет, китеп окууданчы. Кээ биркилер мен баарын айтпай айтам. Бирок мугалим качан өнүгүүсүн токтоткондо дейт, ал мугалим катарынан чыгып калат деген нерсе бар да. Буну мен бир методикалар китебинен окуп калдым. Демек, биз дайыма өнүгүү болуп туруш керек экен. Тем более азыркы учурда Мамбет Саныбаев айтат, жаштар Z поколения келди дейт да. Өзүн көргөз бермейинче сага артынан мындайча айтканда эришпейт деп айтылат да. Эми ушул 2 китепти окуп бүттүңүз, Бай мусулман көрсөңүз. Бул китептер жөнүндө бизге кыскача айтып берсеңиз, китепти окудуңуз, эмнени түшүндүңүз, китептен эмнелерди ала алдыңыз? Биринчи китепте Бай мусулман дегенде 4 бөлүктөн турат экен. Биринчиде мисалы акча бул эмне деген эмеси бар экен, бөлүмүндөчү. Мисалы исламда байлыктын орду канча болгон дегендечи. Биздин көптөгөн бай сахабаларыбыз болгон. Ошолордон таасир алып, биз мисалы азыркы учурда Илон Макс же болбосо Стив Джобс деген сыяктууларды алабыз. Бирок бизде өрнөк боло турган мусулман сахабаларыбыз да болгон да. Мисалы биздин өзүбүз эле Масхаб башыбыз Абу Ханифа соодагерлик менен алектенген, бардыгы бизнес менен алектенген десек болот да. Андан кийин экинчи бөлүгүдө бай жашоого шарт түзгөн. Мисалы биз акчаны мен адамдарга кылган жакшылыгымдын ыраазычылыгы деп түшүнүшүбүз керек экен да. Демек, мисалы үстүртөн айта кетсем, бул жерде акчанын бизге канчалык жашообузга пайдасы тиет,
Мисалы, акча бизге проблема болбош керек да, бирок ал жок болсо, бизге биринчи максат болуп калат да. Акча табыш керек деп, Акча табышым керек деп максат коюп калабыз. Андан эгер анын маселени чечип алсак, биздин максаттарыбыз башкага айланат да. Мындайча айтканда, бул бизге курал сыяктуу болуш керек экен. Анан аягында айтат, бул акча бизди, мындайча айтканда, акчаны сен дайыма адал жолдон таап, адал жолго иштеткин дегендер да бар да. Мындайча айтканда, бул жерде ар бирине хадистерди да кошуп кетиптир. Сен байлыгың канчалык зекет берсең, ал садака берсең, ал азайбайт дегендей айтыптыр. Анан бизге эң негизи мусулманга 5 парздын экөөсү бул байлыкка зекет жана ажылык байлыкка байланыштуу деп айтып берип атат да. Эми кийинки китепке өтсөк, үстүртөн айтып берген Хадича энебиз боюнча. Бул Хадича энебиз пайгамбарыбызга чейин 2 жолу турмушка чыгыптыр. Өзүнүн таржымалын бүт баягы азыркы учурдагы турмуштагы проблемаларды ошонун негизинде келип, азыркы заманга ылайык жазылып чыгыптыр. Бизге именно керек. Анткени ошол замандагы жазылып калган нерселер бардык аягына мындайча айтканда канча кылым өтсө деле күчүн жоготпой келип атат да. Демек, 3 уулу, 1 кызы болгон экен ага чейин. Андан кийин пайгамбарыбызга турмушка чыккандан кийин ага чейин мисалы ага 2 жолу түшүнө да кириптир. Бул жерде жанагындай түш жөнүндө бир аз эме кылсак ага чейин бул эмечи. Мисалы биздин түш биздин жашообузда чоң ролду ойнойт да. Биз түшүбүзгө маани бербейбиз. Эртең менен сразу туруп кетебиз. Унутуп калбайбыз, биз маани бербейбиз. Бардыгыбыздын эске тутумубуз жакшы эле, бирок өрчүтпөй койгонбуз да. Жакшы, бирок өрчүтпөй койгонбуз. Мисалы, 1-класстан өткөрбөй койгонбуз да, 2-класска. Ошо түштөр бир маанини берет дейсизби? Түштөр чоң ролду ойнойт. Мисалы, эң негизисин алсак, азан бул түшкө кирген, 2 сахабанын түшүнө кирген. Андан кийин химиялык элементтер бул дагы түшкө кирген. Анан көпчүлүк нерселер түшүбүздө, мисалы, анткени мээбиз уктабайт экен да. Мээбиз эң организмде эң чарчабаган нерсеси бул мээ экен да. Мээ качан эс алат дегенде жакшы сөздөрдү укканда эс алат экен. Түшкө эмнелер гана кирбейт, анан түш көп маани бербей, түшкө мисалы сен эмнени көбүрөөк ойлонуп атсаң, ошол нерсе кирип аткандыр деп түш деп ойлойбуз. Бул биздин кыйнап аткан маселенин жообу да. Бирок биз маани берип баштаганда түштөрүбүз дагы оңунан келип чыга берет. Анын өзүнүн жолдору бар да. Түш канчалык көп кирип маани берип баштасак, биздин жашообуз оңолуп баштайт деген нерсе бар да. Бул бир жөнү эле гана. Анан түшүмдү окуп көрсөм эле оңолуп кетет экен деген нерселер болбош керек да. Хадича энебиз жөнүндө эме кылсак, пайгамбарыбызды ушунчалык колдоп, анан өзүнөн 15 жаш кичи болгон пайгамбарыбыз. Бирок бул ушунчалык соода ичинде жүргөндө, колунун астында иштеп жүргөндө, ушунчалык баалап, болбосо бүт ошол маалда, ошол учурдагы көптөгөн кишилер сунуш берген экен. Бай адамдар бардыгы Хадича энебизге сунуштар берип турган экен, бирок ал эч кимди караган эмес экен да. Анан өзүнүн досу, кызматкери ошол айттырып, сен кызматкерине сен көзөмөлдөп тур, эмне кылып атат, мага келип айтып берип турасың деген. Анан бир досуна айтып, сен ушуга турмушка чыга албайсың десе, ал кандай карайт же болбосо, анан экөөнү бириктирген экен. Анан көптөгөн учурларда пайгамбарыбызга көп көмөк көрсөткөн. Эң негизгиси азыркы урпакка чейин уланып келген бардык Хадича энебизден тараган урпагы пайгамбарыбыздын. Андан сыяктуу эле Хадича энебиз эң колдоп мындай бай адам болгон. Ошол пайгамбарыбыздын көпчүлүк иштерине жардам берип, дайыма колдоп турган, жаман сөздөр айтылса деле жооп берип турган. Анан акырында баягы пайгамбарыбыздын акыркы жылдарында үңкүргө барып турганда, эме кылып турупчу, Алла Тааладан кандай десем, маектешип эме кылганда, ошол учурда да кетип калганда пайгамбар гана сен ушуну тандаган сени таштап кетип атат десе, жок, андай эмес деп, пайгамбарыбызга пайгамбарлык келгенден 10 жылдан кийин бул дүйнө менен кош айтышкан. Үстүртөн айтканда ошондой, бирок окуялар менен айтып берсем, бир 2 саатка узак болуп кетет. Анткени сөз байлык көп да, анткени түшүнүк дегенде моундай нерсе бар да. Биз эмне үчүн түшүнбөй калабыз? Тез, мисалы, бизде башында айтышат да, көбүндө суроо болот. Түшүнбөй эле окуп беремби деп. Түшүнүк деген бул биздин маалымат келет да бизге. Ал нерсени биз мээбиздин бир бөлүкчөсү ролун аткарат да, түшүнүктү ал кабыл алуунун.
Аны менен биздин оюбуз, элестетүүбүз бул боюнча мисалы чагылган көз жашы Касым Тыныстанов боюнча буга чейин бизде маалыматтар бар да бул жакта. Ошол нерсе экөө биригип туруп, анан 80% түшүнүп келип чыгат да. Буга чейин мисалы китеп окубай жүргөн адамга бир аз кыйынчыраак болот да. Тез окууну үйрөнүп кетип. Бирок үйрөнсө болот. Түшүнүктүү. Анан эми биз эс тутумга кайрылалы. Эс тутум боюнча дагы кандай көнүгүүлөрдү кылышыбыз керек? Эмне үчүн биздин эс тутумубуз жакшы болбой жатат? Мисалы суроода сиздин телефонуңузда канча контакт бар? Суроо менен жооп берейин, анан жооп берип кайрыласыз. Бир 300-400дөй бар болуш керек. Бирок канчасын жатка билесиз? 2-3-өнүкүн да билем. Апаңыздыкын билесиз, атаңыздыкын, бир туугандардыкын, досторуңуздукун билесиз. Досторумкун да билбейм. Анда деле билбейсиз. Өзүңүздүн номериңизди жатка билишиңиз мүмкүн, ошол 4-5 эле да. Демек, бул биз телефонго ишенип калдык да. Андан кийин, мисалы, 1-класска кирип атканда санаганды үйрөнгөнбүз, 1-ден 100гө чейин. Бирок биз 1-ден 100гө чейин санап, бирок 100дөн 1ге чейин санаганды өмүрүбүздө кылган эмеспиз да. Математика бул эске тутумга жардам берет. Логиканы өстүргөнгөчү. Канчалык мээбизде цифралар көп жүрсө, ошончолук мээбиз бат иштейт экен да. Анан экинчиси, жаттоо процесси. Жөнөкөй эле мисалы ырды жаттайбыз, башка мисалы номер жаттайбыз, же болбосо дагы башка нерселерди, макал жаттайбыз, Булар мен окуучуларыма макал жаттатам, ыр жаттатам, дагы номер жаттатам. Ошентип туруп мен биринчи жаттоо процессин. Жаттоо процесси өмүрүбүздүн аягына чейин керек. Кантип оңой жатташыбыз керек? Оңой жатташыбыз керек. Сөздөрдү мисалы сөздөрдү биринчи жөн эле сөздөр, анан чет элдик сөздөрдү да жаттатам методикасы менен. Анан жөн эле сөздөрдү биз окуя менен жаттасак болот да. Анан мисалы мен сизден азыр өмүрүңүздү сурасам, эң кызыктуу учурун, анан эң кайгылуу учурун, анан эң кубанган учуруңузду гана айтып бере аласыз да. Неге дегенде сиз эмоция кошулганда ал жерге сиздин эмоцияңыз кошулган. Эмоция кошулган жерде биздин мээбиз бул керек нерсе экен деп кабыл алып баштайт. Анан эске тутумду жакшыртуудан мурда мисалы мен экөөбүз урушуп кеткенбиз да. Эми жакшы смыслда эмесинде пример сыяктуу эле айтайын. Биз мисалы 10 жыл мурда урушуп кеткенбиз. Анан өтө жек көрүшүп калган. Бирок мен сизге маалымат жөнөтө берем да. Сиз ошону кабыл аласызбы? Ооба. Кабыл аласызбы? Кабыл аласыз. Мен жаман көрөсүз. Мени жек көрүп калгансыз. Бирок мен айткан маалыматтарды сиз жакшы кабыл албайсыз. Сын көз караш менен карап көрүш керек. Уже мага зачем бунун кереги бар деген сыяктуу кылып коесуз да. Бирок биз мээбиз менен мындайча айтканда, бирок мен сиз менен урушкан эмесмин. Жок, негизи урушкан эмеспиз, негизи айтам да. Биз жакын мени качан гана адам сыяктуу кабыл алып, аланы эркелетип, ага белек берип, мээрим төгүп, көңүл буруп баштаганда кабыл алуусу бат болуп баштайт экен да. Мисалы биз мээбизге эркелетиш дагы керек. Аны эч ким билбейт, бирок эркелетиш керек да мени делечи. Ошондой сыяктуу эле. Кабыл алууда мисалы биздин кабыл алуубуз дагы ошого байланыштуу да. Канчалык биз менен биринчи мамиле кылышыбыз керек да. Тез окууну үйрөнөрдөн мурда баягы кемчиликтер жоюп аткан учурда биз менен достошубуз керек. Кайра эле подарканы берип, ага жаттоолорду кайра маалыматтарды жиберип, сен жакшы, сен мен моундай, мындайча айтканда өзгө аффирмация сыяктуу күнүгө айтып туруш керек да. Мен бат кабыл алат, мен аябай күчтүү деген сыяктуу сөздөрдү айтып туруш керек да. Эркелеткен сыяктуу. Сизге деле бирөө күнүгө мындай жакшы мамиле кылып, мисалы биздин ата-энелерибиз деле бизге көп айткандай. Дагы бир примерди айтсам, мисалы сизге Нуржигит Кадырбеков же белгилүү сиз сыйлап жүргөн инсан, Айпери сенин колуңан баары келет, ой, дагы аракет кыл десеңиз, сиз кандай аракет кыласыз? Туура? Ооба. Ошондой эле сиз мээңизге ошондой адамсыз. Сиз канчалык буйрук, мындайча тапшырманы берип, ошонча колдоп турсаңыз, мээңиз өтө көп нерсени кыла алат. Сон, чоң рахмат. Аябай пайдалуу кеңештерди алдык, пайдалуу маалыматтарды алдык. Анан өзүңүздүн дагы айтчу, кошумчалай турчу сөзүңүз болсо айтып, жыйынтыктасак эши мен кыргыз элиме, мисалы тренерлер чыксын, бирок бир аз өзүнүн тажрыйбасын кошсун. Анан мисалы 6 миллион элбиз. Бир-эки эле тренер менен Кыргызстанга жете албайбыз. Биз анан Кыргызстан менен эле чектелбешибиз керек. Мамбет Асан Ибраев айткандай эле, кыргыздарды дүйнө күтүп атат, кыргыздардын маданиятына дүйнө муктаж дегендей эле бизди дүйнө күтүп атат, биз тилдерди үйрөнөлү. Бул тез окуу менен көп нерсени үйрөнө алабыз. Мен азыркы учурда англис тил жана түрк тилин үйрөнүп кетип атам. Ушунун жардамында бир ай, 2 айда үйрөнсө болот бул нерселерди. Аны деле биздин курска келсе, акырын үйрөтөбүз. Ошондо тез окуу курсуңуз башка жактан да жардам болот. Ооба, бул мындайча айтканда сиз айтайын, сизде көптөгөн эшиктериңиз бар, бирок универсальный ключуңуз бар.
Ошондой универсальный күлүш десек болот, көп жака тармагын берет. Анан көптөгөн маалыматтар азыркы учурда көп, аны талдап бергенге дагы мындайча айтканда Кыргызстан мыкты кадрларга муктаж. Өзүн өнүктүрүп туруп, мыкты кадр болуп чыксын, ар бир тармактан чыксын. Биз колдогонго дайыма даярбыз. Анан өзүңүздөрдү өнүктүргөндө эч качан токтотпоңуздар. Өзүбүздү өнүктүрсөк, мисалы билим, анан бир нерсе айтайын, китеп боюнчачы. Китеп окуган адам тамга тааныбаган адам сыяктуу дейт да. Демек биз китепти көп окуган сайын, көп жаттаган сайын биз өзүбүздү өнүктүрө алат экенбиз. Ички көйгөйлөр. Анан биз фундамент деген нерсе болот. Адамдын фундаментти мындайча айтканда тешикчелери болсо, канча маалымат кирсе да алчып кетет. Биздин курста эң негизгиси ушул фундаментти бышыктап туруп, андан кийин мындайча айтканда багыт бере алабыз да. Анан тез окуу бүткөндөн кийин деле мен окуучуларыма токтотуп койбогула деп контроль кылып турам. Мисалы 200гө жакын окуучум бүткөн болсо, эң алды 235 000 сөзгө жетти, ал деле 2 айда. Анан эң асты ар бир мен окуган окуучумдун 99% 1000 сөздөн жогору окушту. Сон. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Китеп бош убакытта окулбайт, китеп окуганга атайын убакыт бөлүш керек деп айтылгандай, тез окууну баарыбыз үйрөнсөк болот экен. Тез окууну үйрөнүп, биздин өзүбүздүн өнүктүрүүбүздү дагы, андан аркы ийгиликтерибизге дагы жардам кылсак болот экен. Сиздерге пайдалуу эфир болду деп ишенебиз. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.